2025-2026 окуу жылында Кыргызстандагы бардык мектептер 12 жылдык окутууга өттүк. Бул 12 жылдык программанын өзгөчөлүгү ушул замандын талабына ылайык окуучуларды окутуп тарбиялап чыгаруу. Бул программада эч кандай жаш курагы өзгөрүлбөйт. Мурункудай эле мурда 11-класстар кайсыл куракта бүтүп кетсе, азыр 12 жылдык окутууда дагы мектепти бүтүрүп аткан учурда ошол эле куракта болот. Мурунку 0-класстар азыр 1-класс болуп эсептелинет. Бул 12 жылдык программа боюнча ушул акыркы жылдары STEM багытына аябай басым жасап атабыз. Себеби биз мына жакында окуучуларды туура тарбиялоо, терең билимин берүү максатында ушул номер 11 Валентин Сергишков атындагы жатак мектебинин 5 мугалими Россиядагы, Москвадагы РУДН, Российский университет дружбы народов университетинде стажировкада болуп келдик. Ал жерде Москвадагы номер 2094 мектебине бардык. Ошол мектепте ушул STEM багытына биз туура өткөнүбүздү дагы бир жолу мындай ынандым да. Себеби акыркы учурларда ушул биздин өсүп келе жаткан жаш муундарыбыз дүйнөлүк баягы техниканын заманы дейбизби, IT программированияга жакшы кызыгышат, инженерияга жакшы кызыгышат, медицина ар дайым ушул мындай актуалдуу кесип болуп келе жатат. Ушул кесиптер боюнча тереңдетилип окутат экен ал жакта 8-класстан кийин. Бизге дагы ушул нерсе болот. Себеби 8-класстан кийин мектеп курагындагы балдар алдыга максат коюп уже кесип тандоого багыт алып баштайт. Ошол учурда 8-класстан кийин медик болом дегендер ушул медицина тармагына, инженер болом дегендер ошол тармакка, искусство адамы болом дегендер ал тармакка, программист болом дегендер ушул IT программированияга, робототехникага басым жасап тереңдетип окутулат экен. Бизде дагы бул нерселер өнүгүп келе жатат. STEM багытындагы биздин мугалимдерге алтын казык ноутбуктары келген. Бул алтын казык ноутбугунда санарип кампа, башка ноутбуктарда деле интернет туташылган бардык ушул электрондук панелден, ноутбуктан, компьютерден, телефондон, санарип кампадан бардык ушул окуучуларга жеткиликтүү презентацияларды өзүнүн темасына байланыштуу окуу пландарын алса болот. Мугалимдерге аябай жеңил болду. Себеби мурункудай изденип, библиотекаларга барып, китептерди барактай издеп отурбай, азыр ошол кичинекей эле экрандын артында бардык маалымат жатат. Мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы байланыш жеңилдейт. Билим берүү ыкмалары, ушул берилген материалды толук окуучуларга жеткирүү жолдору жеңилдеп калды. Окуучуларга кызыктуу дагы онлайн лабораторияларды көрүп атышат ал жерден окуучулар. Ушул бардык окуучуларга пайдалуу деген, окуучуларга керек деген материалдардын бардыгы ушул санарип кампада ноутбук, алтын казык ноутбугунда бар. Биздин мугалимдердин да иши аябай жеңил болуп калды.